TikTok платформасында эң көп катталуучу топтогон кыргызстандык блогерлер кимдер? Кыргызстандагы TikTok мейкиндигинде кимдер тренд түзүп жатат? Кимдер бир нече секундда миллиондогон көрүүчүлөрдү топтоп талкууларга себеп болууда? Биз Limon Media порталы Кыргызстандагы эң көп катталуучусу бар тиктокерлердин тизмесин түздүк. Анда эмесе бул видеону аягына чейин көрүңүз. Арген Керимов блогун TikTok платформасынан баштап азыркы учурда TikTok жана Instagram социалдык тармактарында эң көп катталуучу топтогон Кыргызстандагы эң белгилүү блогер. Ал дүйнөдөгү атактуу блогерлер менен коллаборация кылып, Кыргызстанда эле эмес, дүйнөлүк TikTok'та да таанымал. Камалов Кыргызстандагы тиктокерлердин арасынан көп катталуучу топтогондордун ичинен юмор жана креативдүү вайндар менен таанымал. Анын акыркы видеолору англис тилинде да болуп, ар бир видеосу көптөгөн көрүүлөргө ээ болот. Алан Дюшеев Crash House'тун мурдагы катышуучусу, көбүнчө би, түрдүү образ жана юмордук контенти менен жаштар арасында белгилүү. Элдар Тыналиев лайфхактар, эксперименттер жана оюн зоок контенти менен таанымал кыргызстандык контент жаратуучу. Ал өзүнүн видеолору менен социалдык темаларды да көтөрүп, ага байланыштуу эксперименттерди жасайт. Байел Байгазиев Crash House'тун мурунку катышуучусу, тарбиялык маанидеги жана дин, оюн зоок, би контенттери менен таанымал. Андан сырткары социалдык тармактарда бир катар бизнес компаниялар үчүн контент жаратат. Аскат Осмонов кыргызстандык модель TikTok блогунда көбүнчө спорт, юмор жана мамиле тууралуу контент жаратат. Айдина Турдалиева Кыргызстандагы эң белгилүү айым тиктокерлердин бири. Түрдүү трендтер, оюн зоок, контент жана вайндары харизмасы менен белгилүү. Байгазы Темирбеков гаджеттерди, технологиялык жаңылыктарды жеткиликтүү кылып контент жараткан кыргызстандык техноблогер. Анын видеолору башкалардан өзгөчө тематикасы менен эле эмес, сапаты менен да айырмаланат. Аман Байсеитов жөнөкөй вайндарды тартып баштап, учурда саякат, мамиле жана түрдүү социалдык темалардагы видеолору менен социалдык тармактарда миллион катталуучуга умтулууда. Жибек Батырбекова социалдык тармактарда бийчи катары белгилүү болуп, катталуучулары көбөйгөн. Учурда актриса катарда жергиликтүү тасмаларда өзүн сынап көрүп, көрөрмандарды топтоодо. Шабданова Айдай Crash House'тун мурунку катышуучусу, харизмасы менен элди багынтып, TikTok видеолорунан кийин киного сунуш түшүп, бир нече кыргыз тасмаларында роль жараткан. Контентинде сулуулук темасындагы видеолору жана трендтер басым жасайт. Самара Атыр жаштар арасында популярдуу болгон би тренд видеолору менен көп катталуучу топтоп, Борбордук Азиядагы белгилүү тиктокерлер менен коллаборацияларды кылат. Аз убакыттын ичинде популярдуулукка жеткен блогер харизмасы жана креативдүүлүгү аркылуу миллиондогон көрүүчүлөрдү топтоп алды. Сиз дагы кандай блогерлерди билесиз? Комментарийге жазыңыз.